журналистиканын сапаты жана анын баркы кетти дейт. Ошого азыркы жаштарга жана келечекте журналистиканын баркын сактоо үчүн кандай аракет жасасак болот? Сактоо үчүн бир эле сөз чындыкты айтыш керек. Анан баягы өзүң иштеген каналдын жетекчисине башып, өзүңдүн жөндөмгө түшө турган тыйынга башып, бири менен эсептешпей койсоң, анда журналистиканын баркы дагы төмөндөйт. Эжеке, мен азыркы учурда билим жагында студенттерге кандайдыр бир шарт коюу керек да. Азыркы учурда кагазга эч нерсе түшүрө албаган жана сүйлөй албагандардан журналистикага келип жатат. Ошого кандай карайсыз? Кандайдыр бир шарт киргизип, кандайдыр бир токтом коюп, мындай гана инсандар журналистикага кирет деген нерселер болсо болмокпу? Сөзүңүз сонун суроо болду. Буга биз күнөөлүүбүз. Бир радио эсиңизде барбы? Кытайга бир жетекчи айтат, ата байрамын атасынан кармап калат да, чоң эле киши анын өзүнүн аябай авторитеттүү сезип жүрөт. Ошол кишинин убагында, ошол кишинин айында төрөлгөндөр, ошол кишинин районунда төрөлгөндөр, ошол кишинин жердештери басып кеткен. Колунан келсе дагы келбесе дагы. Телевидение жөнүндө түшүнүк болсо дагы, болбосо дагы ошол кишинин туугандары, ошол кишинин жердештери ошол КТРди басып кеткен да. Анан ошондо мен айтып атпайбы, биз күнөөлүүбүз ошол улуу муунда күнөөлүү, жаштар эмес, улуу муунда күнөөлүү. Мисалы үчүн мен КТРге барып калсам, салат таң калдым, салатты келип эже жумуш бериңиз десе, муну алып алышы мүмкүн да. Журналистикада сиз айткандай жанагы чындыкты жазган, чын өзүнүн абийири менен эсептешип иштеген адамдар болгон, мисалы Мелис Асманович Ишмуханов киши. Ошол кишиге барьер болчу сен. Жалалаттан сыңды, таластан, нарындан өлүп, ал кишиге барьер болчу. Эң келиши профессионалсыңды, колуңан келеби, баягы касапчы сойсо дагы, чымчык сойсо дагы касапчы сойсун дегендей өзүнүн ишин жакшы билсең болду. Ал кишиге ошондой болушту. Мисалы үчүн мен да ошондой, мен жердештикти кимдин ырактан экенин сурабайм ага барьер. Негизи